Ырчы Сайкал Садыбакасова менен Максат Тавранов жараштыбы? Ырчы Сайкал Садыбакасова менен алып баруучу Максат Тавранов экөөнүн бирге жүргөн видеолору социалдык тармакта тарап, кызы талкууланып жатат. Видеодо ырчы Данияр Ерматовдун үйлөнүү тоюнда Сайкал менен Максаттын чыгармачылыктагы достору жараштырып жатышканын көрүүгө болот. Максат Тавранов сүйүктүүсү Сайкалдын жанына келип отурган. Ырчыда Максатты жакшы кабыл алып, чогуу бир столдо отурушту. Маалымат булагы Барометр Шекет КЖ. 5 жаш улуу үй бүлө курган эмес. Анжелика сүйүктүүсү тууралуу маалымат таратты. Ырчы Анжелика Кайратовна сүйүктүүсү тууралуу Instagram баракчасы аркылуу көрөрмандарына маалымат берди. Мында мурунку билдирүүлөрүндө жүрөгүнүн ээси, казак улутундагы мырза экенин айткан. Такыр сен жөнүндө элдин иши болбой койгондон көрө, аз да болсо сен жөнүндө кабатырланып, тургандары оң окшойт деп койдум. Азыр убактын бололор менен кичине инстага баш багып, жетишимче сиздерге жооп жазып калам. Көбүнчөсүн жоопсуз калтырам, себеби жооптор окшош болушу мүмкүн. Ошентсе да мени менен чогуу жашап жаткандай өзүн сезген инсандарга чоң салам, өзгөчө салам. Мен сиздерди жакшы көрөм. Мурун жаман сөз жазгандар, азыр мактоо сөзүн аябай, бакыт тилеп жатышат. Негативди жеңдим деп толук айта алам. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Тагдырдын сыноосундабыз бардыгыбыз. Эртеңки күнгө эч ким сизге да кепилдик бере албайт. Мен мындай бурулушту эч качан ойлогон эмесмин. Башыма көптөн күткөн сүйүм келип, маанайым азыр өзгөчө көтөрүңкү. Үй бүлө кура элек инсан. 5 жаш улуу, бир туугандары менен таанышмын. Эжелери абдан сонун айымдар. Алар аркылуу таанышкам. Мени Кыргыздын эң кыйын кызы дешет. Азыр ачыкка чыгууну туура деп ойлодук. Ошондуктан эч бир сын сөз мени ойлондурбайт. Канатын кенен жайып, кучагында жылыткан, мага бардык убадасын берип, менин оюмду сыйлаган мырзам бар, деген сезимдери менен бөлүштү. Маалымат булагы Аргумент Шекет КЖ. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.